Европа өлкөлөрүндө өтө популярдыкка ээ бетон төшөлмөлөрү алыскы Акла районундагы Эреки каналына жаткырылууда. Узундугу 4 чакырым анын кызматынан Байетов айылындагы 300 гектар айдоонттардын ээлери пайдаланышат. Бирок эскилигинен мындагы суу чоң жоолтууларга учурап, талап кылган көлөмдүн тең жарымы араң жетчү. Андыктан ирригациядагы бул жаңылык сыноо иретинде дал ушул объектиге төшөлүүдө. Мына ушундай бетон төшөлмөлөрү жаткырылып жаткан алыскы Актала районунда биринчи кезекте ушул жаңы ыкманын узак мөөнөттө иштешин камсыз кылуу көзлөгөн. Бул максатта алар суу өзектерин мына моундай биздин сокмо түрүндөгү ыкманы колдонушууда. Акырындык менен ушул ыкманы ойлоп таптык. Му апалапканы жазап ичине шабулан кылып, анан сыртынан планировка берип. Анан негизи жумуш убагында көрүп аттык, ушундай болгон убакта бул топонун тапталышы жакшы болот да. Мурун болсо бетинен эле чапкылап жаңы башталганда жакшы болбой аткан. Полотнан жатканда тегиз болуп, планировка жакшы болгонго полотно жакшы жатып атат да. Учурда ушундай иштер аткарылып жаткан каналга жалпы суммасы 17 миллион 700 миң сомго бетон төшөлмөлөрү алынып, ал 3 чакырымга жетет. Ал эми алардан чыккан калдыктар ташталбай, айрым участкалардагы оңдоп түзөө жумуштарына колдонулмакчы. Ченеп алгандан кийин кусоктор ашып атат. Ал кусокторду баягы үнөмдүү пайдалануу үчүн, бул текке кетирбеш үчүн буга чейинки пайдаланып жүргөн элер лотокторубузга, элер 40-ылар 60-тык лотокторубуздун жыртык тешиктерин бүтөгөндү ойлоп ошону орнотолду деп атабыз. Ал эми Нарын районунда бетон төшөлмөлөрү Карачы айылындагы Кызыл Жылдыз каналына жаткырылууда. Узундугу 27 чакырымга барабар ал дароо 3 чоң айылдын керектөөлөрүнө жарайт. Өткөн кылымдын 60-жылдарда салынгандыктан анында эскилиги жетип, суунун көбү жерге сиңчү. Мындай жагымсыздык ушул объекттин жээгиндеги калктуу пункткада да терс таасир тийгизип, короо жайлар акырындык менен сазга айлана баштаган. Жергиликтүү ирригаторлордун пикирлеринде бетон төшөлмөлөрүнүн колдонулушу табияттын бул көрүнүшүн токтотууга өбөлгө. Мына бир артыкчылыгы бул баягы жер алындагы сууларга састы жоюу максатында да болуп атат да. Буюрса муну орноткондон кийин эмки жылы бул айылда сас деген проблема болбойт деп ишенебиз да биз. Кургакчылык болот да буюрса. Эгер Сарыжон чүйдө бетон төшөлмөлөрүн чыгаруучу ишкананын курулушунун башталгандыгын көңгө түшсөк, өлкөбүздүн бардык аймактарында сугат суулардын коромжуга учуроосу алда канча азаяры күтүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала, Нарын райондору.